Президент Садыр Жапаров Калар маалымат агенттигине берген кезектеги чакан маегинде акыркы окуяларга байланыштуу комментарий берди. Саламатсызбы, Садыр Нуркожоевич. 20-дан ашык активисттер, саясатчылар камакка алынды. Арасында өкмөттүк эмес уюмдардын өкүлдөрү, Жогорку Кеңештин депутаты Адахан Мадумаровдун тарапкерлери бар экен. Алар акыркы убакта Кемпироват суу сактагычына байланыштуу маселени көтөрүп жүрүшкөнү белгилүү. Кармалгандардын массалык митингдерди уюштуруу, ар кандай акцияларга чыгуу пландары тууралуу аудио жазуулары интернетке тарады. Бирок күч түзүмдөрүнүн акыркы аракеттерине, башкача айтканда тинттүүгө, камакка алууга жеткирбей эле үй камагына чыгарып коюп, диалогко барып, ийри отуруп түз кеңешүүгө болбойт беле деген суроого Садыр Жапаров төмөндөгүдөй жооп берген. 2 жылдан бери эле баары менен ийри отуруп түз кеңешип келе жатам. Быйыл жазда иш бөлмөмдө 10дон ашуун бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрүн кабыл алып, 3 саат бою пикир алыштым. Суроолоруна толук жооп бердим. Жакшы иштер жасалып жаткан экен деп ынангандай эле болуп кетишкен. Кемпироват маселеси боюнча азыркыдай коомчулукка кеңири чыга электе эле бир катар депутаттарды, анын ичинде Адахан Мадумаровду өкмөт үйүнө чакырып, аталган маселени ийне жибине чейин түшүндүрүп берген. Жарым жыл мурда өзүм үйүмө конокко чакырып, Адахан мырза, Кыргызстан бирөө эле ынтымакташалы, мага колуңардан келген жардамыңарды бергиле, жеңилимди жерден, оорумду колдон алып бергиле деген. Айтылган ойлорго муюп ынангандай эле болуп, 2 саат отуруп, достошуп эле кетти эле. Бир апта өтөй эле кайра кыйкырып чыкты. Кыскасы, менден кеткен жок, баары менен диалогго барып атам. Өзгөнгө барып, эл менен жолугуп келдим. Баткенден баштап Чаткал, Алабокага чейин жергиликтүү тургундардан 300дөй кишини Бишкекке алдырып, өкмөт үйүнө баарлаштым. Кемпироватта курултай уюштургандардын бардыгын бөлүп жарбай чакырдым. 7 саат тынбай сүйлөштүк, диалог кылдык, түшүнүп эле кеткендей болушат. Анан эле мындай чыгып эле түз кетип жаткан иштерди бурмалаганга өтүп жатышпайбы? Тоготер жерин айтсам, буларды Кемпироват маселеси кызыктырбайт. Ал жөн эле шылтоо экен. Эптеп бир нерсе болуп кетсе, кайра бийликтин бир жеңине илинип калсам дегендер. Камалгандардын көпчүлүгү менен жеке диалог кылгам, баары эле кызмат сурашат. Мамлекеттик кызмат чое бергиде резин эмес да, баарына жетпейт экен. Ар кандай кызмат орундарын ачып, баарына кызмат жеткирсең деле болот. Бирок мамлекеттин ар бир тыйыны менин мойнумда да. Кантип ысырап кылам? 7 миллион элдин алдында ар бир тыйын үчүн жооп беришим керек. Коркок болсом, балким мурдагылардай 2013-жылдагыдай кылып, пайда батасы жок министрликтерди ача коюп, мына сага министр бол деп тынчытып койсом болмок. Бирок мен андайга барбайм. Анткени мен коркуудай ууру кылган жокмун. Бийликте отурганда да ар бир жасаган ишимди 10 жылдан кийин болобу, 100 жылдан кийин болобу, эл алкыш айткыдай кылып жасап кетем. Кемпироват жана чек ара маселелери боюнча да ошондой болот буюрса. Убакыт керек, көпчүлүк элдин ишеними болсо болду, калганын мага койгула. Ал эми камалгандар боюнча мен кийлише албайм. Укук коргоо органдары бар. Мамлекеттин элдин коопсуздугун камсыз кылуу алардын түздөн түз милдети. Алар өз ишин так аткарып атышат. Акыркы чекитти сот коет. Ошондон кийин гана мага кайрылышса, ырайым берип камактан чыгарууга укугум болот. Мыйзамдуу жолу ушундай.